Рахмат. Жооп берип коюңуз, саты айтылып калды. Сатып ал дейт. Урматтуу депутаттар, азыр тактоо үчүн ошол комитеттин чечими эч качан каникулда болгон эмес. Бул 10-да болгон, 10-сентябрда иш күндө чечилген. Бирок бардык сунуштары бул жерде тиркелип турат, бирок мына жерде жазып турат эң акыркы пунктта. Направить данное решение комитета Комитет Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики по международным делам. Калган эки комитеттин чечимдери Министерство энергетики жазылып атат. Направить настоящее решение комитета Министерства энергетики промышленности Кыргызской Республики. Комитет по бюджету 1-9-да каралган. Направить данное решение Министерства энергетики промышленности Кыргызской Республики. А если сиздин замечанияларыңыз, сиздин комитеттин замечаниялары башка комитетте каралбай, министрликке жетпей калса, бул аткаруу бийлигин күнөөлөгөнгө болобу? Аны эми өзүңүз айткандай жана укук коргоо органдары баа берсин. Анан жана международный деп баягыдан бери 3-4 жолу айтылып кетти. Менин колумда ошол убактагы иштеген 3 мыйзам турат. Да, по международным договорам Кыргызской Республики Экзембанк, он не субъект международного права. Но өкмөт, от имени өкмөттүн атынан Министерство финансов алып, доходный частыдагы, расходный частыдагы көбөйтүп атат. Ошол үчүн сөзсүз түрдө бул жогорку кеңештен ратификациядан өтүш керек. Андан сырткары закон бар, азыр эми башка закон болуп калыптыр. А государственный и негосударственный долг Кыргызской Республики статья 8 турат. Решение о получении государственного внешнего займа принимается правительством Кыргызской своих полномочий. Договор о получении кредитов подписан правительством Кыргызской, предусматривающий финансовый обязательства, подлежит ратификации деп жазылып турат. И үчүнчү мыйзам об основных принципах бюджетного права Кыргызской Республики. Себеби контрактта, вернее, кредитный соглашенияда биз налогтордон, пошлинадан бошотуп атабыз бул кредитный соглашение. Ошон үчүн бул только жогорку кеңештин укугу, өкмөттүн укугу жок андай. Анан жана депутаттарды силер кошо эме алсын деген. Биз сиздердин жогорку кеңештин 5-чи созуктун одобрениясы болмоюнча биз эч качан ал кредит ала алмак эмеспиз өкмөт. Мына баарыңыздар айтып атасыздар, кредит керек болчу деп атасыздар, реконструкция керек болчу деп атасыздар. Анан биздин ошол убакта азыр да ошондой эле экен, мен жана бюджетный кодекс деген мыйзам болуптур. Прежде чем подписать кредитное соглашение, мы получаем профильных 2 комитетов одобрения подписания кредитного соглашения. Рахмат. Азыр комиссиянын төрагасына микрофон бергиле, Примовдун. Рахмат. Дагы бир жолу жооп берип коет. Отурушат час кечиресиз. Жооп берип койсун, анан сизге берем. Бул жерде урматтуу депутаттар, урматтуу Жантөре Жолдошевич, бул жерде мен тактоо үчүн айтып коеюн, урматтуу депутаттар. Комитет по бюджету и финансам рассматривает 9 сентября. Профильный комитет международный 10 сентября. Ал эми Кочобек Жачыбековичтики тилеге каршы 11 сентябрда. Ошон үчүн биз өзүбүздүн кортундуда көрсөттүк. Тиешелүү профильный комитеттерден өтмөйүнчө эл аралык международный комитеттер профильный комитеттердин заключениясыз карабаш керек будан кийин кредитный соглашениялар. Бул тактоо үчүн. Рахмат, мен дагы ошо кошумча алып коеюн. Сиз может быть окуп атканда кичине эме кетирип койдуңузбу дейм да. Мыйзамдын чегинде премьер-министр поручение берип атат Министерство финансовга по подписанию кредитного соглашения. Сиз айтып атасыз, Сатыбалдиев кол койгон деп. Сатыбалдиев свои полномочия передает Министерству финансов согласно вышедшее распоряжение после согласия 2 комитетов профильных, международного и бюджетного. Бул бир, экинчиси. Жана командировкага депутаттарды анан адистерди жөнөтүү боюнча бул межведомственный комиссиянын рекомендациясы. Өкмөт кабыл алган эмес. Межведомственный комиссия өздөрүн мындай толук кандуу информация алайлы деп, жогорку кеңештен ратификацияга барат бул сөзсүз деп, ошол жерден алардын рекомендациясынын негизинде командировкалар уюшулган. Рахмат. Кожо Жачыбековичти кошпогула, ордонку микрофон, трибунаныкы. Жантөре Жолдошевич,
элдин баарын бөлөк урусууга буруп кеттиңиз да. Мен комитеттин чечими менен корутуусун айткан жокмун. Мен сиздин буйрукты айтып атам. Биз каникулда жүргөндө 8 июлда сиз буйрук чыгарып атасыз. Мына мен колумда турат. Биз каникулда жүргөндө 3 тармактын депутаттарын каерден кармап келсеңер да кол койдурула деп берип атасыз. Члены депутаттар. Мына үчөө депутат деп бир да фамилия жок. Сиз буйругуңузда эмне жөн эле кайсы депутат кармасаңар ошого кол койдур деп чыгардыңыз беле. Мына 8 июлда чыгып атат, депутаттар каникулда. Андан кийин 11 июлда 2013 биз каникулда турганда протокол совещание жүрүп атат. Мына ошол жерде мен кол коюп атам. Кол коюп атам, барган эмесмин. Бирок мен ТЭЦ курулуш керек. Акча тийбей калат экен. Осмонбек Мамбетчиев мага несколько жол чалган. Кожоек чачыбыз кол коюп берип койсоңуз. Кийин келебиз комитетке деп. Мына биз протокол совещаниеде Жамгырчиева, Салимов, Рыспаев деген 3 депутат каникул учурунда биз кол коюп берип атабыз. Болгону внести предложение деп өкмөткө. Рабочий топ түзсүн. Анан кийин одобрить проект соглашения комитеттерге келсин деп. Ошонун негизинде комитетке келип атасыңар кийин. Келгенде биз сиздерге ряд замечанияны берип атабыз. Ошону тактап айтып койсоңор. А биз жумуш каникул убагында эч качан комитет өткөн эмес, өтпөйт. Ошол болгон депутаттарды уговаривать этип, ошол убакта кол койдурулган. Рахмат. Урматтуу депутаттар, Чоң регламенттин беренесине ылайык Тактоо кылып коелу. танапис. Тактоо кылайлы. Анда Урматтуу депутаттар, мен дагы мына Жантөре Сатыбалович, токтоп турсаңыз. менин Жолдош. Жантөре Жолдош, күтүп турсаңыз азыр. Урматтуу депутаттар, 15 мүнөттүк танапис анда регламенттин беренесине ылайык. Анан улантабыз. Эгер расмий жолугушуу болсо, анда стенограмма сакталуу болсо керек, аны менен сөзсүз таанышышыбыз керек. Экинчи маселе, сиз айтып атасыз, ошол жерде TBA'дин баасын арзандатып берет деп бир сүйлөм кетип атат. Сиз жана башында, жыйындын башында айттыңыз, бул эч кандай лобби эмес, чечимге тиешеси жок деп. Бирок мен ойлойм, ошол комиссиянын мүчөсү катары кандайдыр бир деңгээлде ушул сүйлөм, ал TBA арзандатат жана жолугушуу болгон деген бир абзац, кийин TBA'ди тандоого, кийин ошол чечимди аткарууга сөзсүз өз салымын кошкон. Ошол сүйлөмчү. Урматтуу Аида Камчыбековна, мен анда сизге түшүндүрүп коеюн. Мен дагы бир жолу айткым келип атат. Бул кат, кызмат кат, президенттин атына маалымат кат. Видео информация биз берип атабыз. Кандай болуп атат, эмне болуп атат деп. Анан мен Кытай тарабы айткан маалыматты бербей койсом, бул туура эмес болуп калмак. Себеби президент баарын билиш керек. Биз ошо президенттик аппаратта иштеп атканда сөзсүз болуп аткан нерселерди болгондой айтып беришибиз керек. Бул биринчи. Анан экинчиси, мен сизге көрсөтүп коеюн. Кандай гана биз айтпайлы. Мына Кытай эл республикасынын өзүнүн ички процедуралары бар. Өзлөрүнүн мыйзамына дал келген ички процедуралары бар. Булар льготный кредитти чет мамлекетке берип атканда сөзсүз түрдө ошол процедураларды сакташ керек. Ошондуктан мына биз бир топ жолу тиешелүү запросторду жазаптырбыз Кытай тарабынан. Анан запросторго жооптор да келип атат, Кытай тараптын позициясы дагы так аныкталып атат да. Ошону мен сизге азыр окуп коеюн бир жерин. Китайская компания TBA была утверждена исполнителем данного проекта правительством Китайской Народной Республики с одобрением Министерства коммерции Китая, что отвечает внутренним государственным процедурам и соответствует государственной политике Китая оказание кредитной помощи зарубежным странам деп атат. Биякта ушу сүйлөмдө бүт уже айтылды да. Андан тышкары булар айтып атат. Мисалы, СМЭК деген компанияда өзүнүн предложенияларын бериптир көрсө в свое время. Анан булар дагы айтып атат. Мына СМЭК деген компания, ооба, бул Кытай компаниясы, бирок биз мы, значит, однозначно говорим, что компания TBA утверждена единственным исполнителем данного проекта на уровне правительства Китая деп атат. Эми биз Кытайдын официалдуу позициясына позициясын кантип биз четке кага алабыз же башка нерселер жаза алабыз да. Просто бир туура эмес мындай эме болуп атат да, бирөөлөр лоббировать этти, анан тигилер мынтип айтты деген. Кытайдын официалдуу позициясына таянсак, бул боюнча мына 3 нота келипти. Ушу 3 нота силерде комиссияда бар. А мен болсо зав. Отдел катары тиешелүү маалыматты президентке сөзсүз жеткиришим керек болчу. Ал нота биздин комиссияга ооба келип түшкөн. Ал боюнча дагы азыр мен суроо берем. Жантөре Жолдошевич, айтып койсоңуз, мына Сапар Жумакадырович айтып атпайбы, ал өкмөттүн прерогативасы эле ылдыйлатуу бааны. Ошондо канчага ылдый болгон, ылдыйлаган.
Тибей соода өкүлү Тибей боюнча сөз берип атпайбы? Эгер Тибейди тандасаңар, биз арзандатып беребиз долбоорду депчи. Биринчи ошо сиздерде бар материалдардын баарында первоначальный баа ТБНК 396 миллион. Аягында кол коюлганда 386 болуп кол коюлду. Сүйлөшүүлөрдү энергетика министрлиги электрический станция жүргүзгөн. Ошонун негизинде иш алып барылган. Процентный ставкалары боюнча жана льготный периоддор боюнча кредитный соглашенияны министр финансов жүргүзгөн. И частично мен катышып калдым. Бул менин официалдуу визитим болчу Үрүмчүдө. Ушул жерде зампредседатель КНР Кытай Эл Республикасынын орун басары менен жолугушууда мен айттым, биз грант элементтен чыкпай атабыз. 2,8% бул өтө бизге туура келбей атат. Анан 7 жылдык льготный периодду аздык кылып атат десем, ошол жерден эле чечип берди. 2,8-ди 2% кылды үстөгүн. И 7 жылды канча жылга келсе силердин ошо грант элементиңер туура келет экенин 11 жылга жылдырып беришти. Ошонун эсебинен биз жеңилдетилген баягы МВФ менен кол коюлган биздин соглашенияга туура келди деп атам. Анан дагы эми суроо сөзсүз түрдө бересиз деп ойлойм. Жанагы 20 миллион жөнүндө болгондо бул уже контракт соглашение о строительстве кол коюлуп, кредитный соглашение, бул эми ал жерде процедуралар бар, качан күчүнө кирет деген жерлер бар да. Ошондо ТВНин генеральный директорун мен кабыл алганмын 10 сентябрь күнү. Ал жерде министр энергетика Артыкбаев, орун басары, станциянын генеральный директору, аппараттын жоопкерчиликтүү кызматкерлери катышкан. Ошол жерде 20 миллион техникалык грант пайда болду. Техникалык грант. Алар айтты, биз мына баадан түшө албайбыз, биз профильный компаниябыз, бирок ушундай техникалык жардамды берели деп жазылган. Жана 20 миллион ошол жерден пайда болгон. Темир Аргимбаевич, сизге суроода сиз корутундуда айтып атасыз, ошол жерде Тибейди